Кана чык жеми чык. Чыгарың менен баса калып кармап алайын. Аны сен ээрчитип келдиңби бул жерге? Жок. Эмне болуп атат бул жерде? Чын айтам, мен Корханды чакырган жокмун, өзүм келгем. Бул аял менен эмне ишиң бар эле? Акча талап кылды, өзүң кел деди. Сага көрсөтө турган видеосу бар экен. Башка мүмкүнчүлүгүң калган жок. Силер мени оюнчу көрүп атасыңарбы? Эмне болгон видео? Эмне экен ал? Бас, полицияга барабыз. Бас, ошол жерден баарын түшүндүрүп бересиң. Мен эч жакка барбайм. Анда полицияны ушул жерге чакырам. Акырын. Биринчи колундагысын көрөлү. Эмне болмок эле Жахиде? Ойноп атамбы мен силер менен? Силер деген нерсе жок. Силер деген эч нерсе жок. Сенин кириңди тазалап жүрөм аркаңдан. Карагыла. Мындай видеолор менде аябай көп. Аябай көп. Жалганчы, бети жок. Жалганчы дейм.
Doğru söyle Koran. Oynama benimle. İstiyorum evet. Koran. Көрдүңөрбү? Жахиде, Стол даярдайынбы? бас мындай жүр, бас. Бас дейм сага. Жахиде, калп айтып атат мага ишен. Көрдүм. Айтып атам го, бул жалганчы айткандары калп. Жап оозуңду. Буга жооп бересиң албетте. Уккула мени. Акчамды бергиле. Көзүңөргө көрүнбөй жоголом, экинчи мени көрбөйсүңөр. Бул маселе чечилменче эч жакка кетпейсиң. Бер мага буларды. Сага сөз берем, маселени чечпей туруп эч жакка кетирбейм, уктуңбу? Корхан мырза, суранам, бериңиз. Азыр биз менен барып баарын төкпөй чачпай айтып бересиң. Баарын уктуңбу? Баарын айтасың. Жахиде, Жүр. Кана жүр дейм сени. Жахиде, бер дедим. Жүр жаным, жүр. Жахиде, Жүрү дедим. Кана бас, жүрү мен менен. Жахиде. Тынччылыкпы? Жолуңдан адаштыңбы? Чайыңарды ичип кетейин дедим. Бул жерде эмне ишиң бар ата? Эмне болду? Көзүңөр коюнга окшоп алаңдайсыңар да. Чайыңарды ичип кетейин дедим. Кире албайсың, үйдө апам бар. Апаң менен ишим канча? Кызым менен сүйлөшкөн келдим. Суранам, чуу көтөрөгөрбү? Сухан canım. Atan geldi mi? Figen ayım жүрсөңүz. Emnesi var? Апа, үйгө кириңиз. Uyuyat emespi. Emnege uyga girmeye jatasız? Киргизишпей жатпайбы? Ошондой болмок беле. Өтүнөм үйгө кириңиz. Мен Fügen. Мен Кофени жумуштан ичебиз. Машинеде сүйлөшөлү. Ay uyatта жүрүңүз, кириңиз сурамам. менин келишиме балдар даяр эмес окшойт, Фиган айым. Fügen. Кечиресиз, Фиган. Кана силер кире бергиле, биз анан. Кириңиз, антип турган болбойт. Көпкө кармалбайм ансыз да. Келиңиz, төргөтүңүз. Абайлап сүйлө. Бушайман болуп жүрбөгүн. Seni uğatam. Emne alıp geldin? Gele. Теги неме Бер мага, бер. Бер дейм. Шаарда өрттөгүң барбы? Бер. Квитанцияны кутуга салып койдум. Унаада эч нерсе жок экен. Өткөн окуялар жөнүндө бир аз баарлашалы. Анан токтогон жерден согушубузду уланта беребиз.
Сүрөттөрдү да дуалга илип алыпсыңар. Кандай дейсиз? Ордун таап койдук. Sizge odona görünüp jatat bilem. Ошол үчүн кирбеңиз деген болчумун. Эмне болуп кетти деги? Эмне келдиң ата? Себеби коркунуч атабыздан босогосуна келип калбадыбы? Коопсуздук мүдүрү, тергөөчү, шаардын мэри баары иштеринен четтетилген соң коркуп жатат кыязы. Бул жерге келгенимдин бир эле себеби бар. Кызымды сагынганымды айтуу. Алдыда февраль айы келатат. Көпөлөктү куттуктоо күнү болот. Балким ошол шылтоо менен ортодогу баардык түшүнбөстүктөрдү бүтүрсөкпү? Saçmalığı bitirmenin bir yolu olur mu? Бүтүрүүнү кааласаң, кылмыштарыңдын баарын мойнуңа ал. Бул согуштун эң чоң олжосу сенсиң. Муну же түшүнүп койсоңчу. Бул үйдө туткун экениңди билгениңдеби? Мындан ары бул жер менин үйүм ата. Өзүм билип, каалап келдим. Ушу бири-бириңерди сүйөрүңөргө кымындай да ишенбейм. Биз бири-бирибизге болгон сүйүүбүздү көрсөтүүнүн аракетинде эмеспиз, Таксин Горлуда. Сени менен нике келишимин түзгөнүнө да ишенбейм. Суранам кетип калчы. Согуш жаралуу аскер менен болбойт. Бул согушта жаралуу аскер сен болосуң. Эгер могул сени сүйсө, бирок чындап сүйсө, чындап. Сен үчүн жек көрүүсүн жок кылат. Унаада эч нерсе жок экен. Комдан алып койду. Кол койгон документ комда болчу. Шаарды өрттөйүн дедимби дейт. Эмне кыларымды билбей калдым. Ким менен сүйлөшүп атасың? Жетекчиң мененби? Кел мага берчи. Бер. Алло. Сейфи, чоң катачылыкка тоскоол болдуң. Кудай жалгап жумушчуң да жакшы бола экен, кебимди укту. Мейли, чарбага келсең түшүндүрүп берем. Менден кабар күт. Ме ал. Артымдан кел. Бүт жерди карап чыктык ага. Азырынча шектүү эч нерсе жок тойго. Анда эмнеге унаасын каратты экен?
Балким эшикке жакындатпай коюшат деп ойлосо керек да. Билбейм. Макул. Ансыз да кайра келчү болсо жакындатышпасын. Башкаларга да кайтып кой. Жарайбы? Жарайт ага. Караттыңбы бардык жерди? Бомба капкан коюп болуптурбу? Бүт жер таза экен. Көнүбүз тынч уктасак болобу? Какшыктабачы. Эмнеге антесиң? Анын бул жерге жарашуу үчүн келгенине ишендиңби? Сенин оюңча чын айттыбы? Мени сагынганына ишендим. Албетте сагынгандыр. Андан шегим жок. Шылдыңдап атасың. Жок, чын эле айтып жатам. Сен ал үчүн өтө кымбатсың. Эч нерсеге карабай. Эч нерсеге карабай. Сен мага ачууланып атасың. Жок. Ооба, ачуулуусуң. Андай эмес дейм. Атаң келгенге чейин далил таптык деп баарыбыз кубанып атпадык беле? Эми ага жаман мамиле жасап койгонума капасыңбы? Эч капа болгон жокмун. Бул жерге сөзсүз бир максат менен келди Сухан. Ошончо окуядан кийин улагабызга чейин келген экен. Сөзсүз оюнда бир нерсе бар болчу. Сүрөттөрдү көрүп пикиринен кайтты. Балким чындап кечирим сурамак. Өзүң деле ишенген жоксуң бул сөздөргө. Макул, кезеги келгенде сөз менен эзип кал. Атаң менен жарашкың келип жүрөбү? Ук, эгер өкүнүп жүрсөң, атаң менен элдешкиң келсе, мен эч качан тоскоол болбойм. Бирок ушуну бил. Мен атаңды эч качан кечирбейм. Аны кечир деген жокмун. Болгону чындап жарашууга келишин каалайт элем. Мени сагынганы үчүн, сенден кечирим суроо үчүн, тынчтык үчүн. Бирок ал шылдыңдаганы келди. Бизге чакырык таштап кетти. Оюнуңар мен үчүн бир тыйын дегени келди. Макул, атаңа бул никенин оюн эместигин көрсөтүү үчүн колубуздан келгенин кылалы. Кереги жок. Нике келишимине кол коем, кааласаң. Бирок Таксин Корлуданы ишендирүү үчүн эмес. Сенин ишенимиң үчүн. Устаканада болом, кеч келем. Сухан. Токто, мен да барам. Ага, эмне болду? Шакекти бердиңизби? Сен кандай деп ойлойсуң? Уксаң, Жесур апасы менен сен үчүн кыжаалат болуп кетти. Эч нерсе уккум жок, Ширин. Мына Корханда сүрөттөр илингенин билиптир. Кантип укпай калмак эле. Абайла, Корхан. Жүрү чык. Корхан, суранам. Тиги күндөн кийин Корхан бей Корхан болуп калдыбы? Паспортумду берчи. Ук мени, азыр баарын тизмектеп айтып бересиң, болбосо полицияга өзүң чечесиң.
Корхан деп кот. Кудай экөөңөрдүн тең жазаңарды берсин. Экөөңөрдүн тең. Жапчы жагыңды Жахиде. Токто сен. Токто, каяка баратасың? Каяка? Ишен мага, айткандарым туура дейм. Баарын шашпай айтып бересиң. Биздин үйгө кандай келдиң? Жахиде менен кандай тааныштың? Тез айт дейм. Тынч элеби? Маселе жок. Бир нерсе болсо силерге кайрылабыз. Эмне кылалы Гүлия? Кирелиби эмне дейсиң, я? Тергөөгө кирелиби? Кирсе кирели. Кирели каргыш тийгер. Сенден корккон жерим жок. Жүрбөйсүңбү? Сен бирди айтсаң, мен 5ти айтам. Бас. Жүрбөйсүңбү? Мен сени кордук көрсөтүп куугунтуктады деп айтпасам, мен Гүлия болбой калайын. Мага артист болбосо ушул жерден өлтүрүп коем. Кана жүргүлөчү мындай. Жүрсөңөр, мени уккула. Андан бетер башыбызга бале үйүп албайлы, макулбу? Бул окуя бүгүн ушул жерде чечилиши керек. Кантип бизге мите курттай жабыштың, ошону айтып бересиң. Аябай акча керек болчу. Бир киши менен тааныштым. Карасаң муну кайра жомогун баштады. Бирок айткандарым чын деп жатам. Акырын. Кое турчу, айтып бүтсүн эмне дээр экен. Айт. Ал кишинин айтканын жасасам, мага жардам берерин айтты. Дагы калп айтып атасың, полицияда экениңди унутпа. Сен угасыңбы деги мени, айтып жатпаймынбы? Болду. Анан? Ал киши силердин ишенимиңерге киришимди буйрду. Мага бир сүрөт берди. Таксин Корлууданын сүрөтү болчу. Жалган айтып атат. Туура болсочу, я. Жесурдун иши болсочу. Жесур жөнөттүбү сени. Каяктагы Жесур? Ким анда? Кайдан билейин, ал кишини көргөн эмесмин, сүйлөштүк жөн гана. Ал мага акча анан силер жөнүндө маалыматтарды берди. Эмне кылсаң ошол кыл деп Корлууда чарбасына кирүүмдү буйруду. Силер Жесурдун кишиси деп ойлоп жатасыңарбы? Ооба. Өзү бармак беле, албетте бир адамын жөнөтөт да. Ошондойбу? Бул менин оюма келбептир. Жесур эмне үчүн муну кылмак эле? Биз сени менен бул жерге баарлашканы келдикпи? Айтпайсыңбы анан эмне болгонун? Анан эмне болмок эле? Айше Мейерман Жахиде Келесоону тапты. Мен Келесоодо буга ишендим. Болор иш болбодубу? Ортобузга кирди экөөбүздүн. Ынтымагыбызды бузду. Сенин башыңды айлантты. кайра баштадың, баштаба кайра. Сен мага тузак койдуң. Ошондойбу, Корхан? Ошондойбу деп коет. Ошондойбу деп коет дагы. Эмне Өчүрүнүңдү. Анан? Тиги киши Таксин Корлууданы жолдон чыгаруумду каалады. Дал ошол учурда Таксин Корлууда да үйлөнүп алды го. Анан мени жалдаган киши жок болуп кетти. Эмне кыларымды билбей калдым. Ролумду аткарып жүрө бердим. Бирок тиги ошол бойдон жоголду. Андан кийинкисин болсо өзүңөр билесиңер. Корхан мага жакындай баштагандан мен да каршы болгон жокмун. Менби? Мен сага жакындадымбы? Кудай жазаңарды берсин, каргыш тийгир. Азыр тиги полициянын көз алдында мен сеничи. Ооба, тиги видеону да полицияга көрсөт. Жакшылап шерменде бололу. Атаңдын тебелендисинде калып түкүрүгүнө чөгүп өлсөң экен. Көрдүңбү эмне кылып жатканыңды? Көрдүңбү? Жалынайын, чындыкты айтчы, чындыкты. Мен акта андай нерсе болбоду дечи. Корхан, сенден суранам, паспортумду бер. Акча пул каалабайм, кетейин мен бул жерден. Башым огон жака кетем, суранам дейм. Суранам, бер мага. Эч жака кете албайсың, эч жака. Корхан, коркуп жатам дейм. Балеге калам деп коркуп жатам. Баарынан алыс болоюн, кое бер, кетеммин мен. Кетейинчи. Кечиресиз. Жардам керекпи? Менин кан басымым төмөндөп кетти окшойт. Ажатканыңар каякта? Бетимди жууп келейин. Түз барасыз, анан сол жака. Бул жактабы? Ооба. Муну жалгыз калтырууга болбойт. Эмне маселеңер бар? Үй бүлө маселелери, чече албасак силерге кайрылабыз. Арыздануучу сизби, айым? Мен билбейм, чын эле билбей калдым. Кимден кимге арызданам? Эч биле албай турам. Баары чаташып кетти. Эмне кыйлап атасың? Сен эмне кыйлап атасың? Биз үй бүлөбүз менен чоң бир маселеге туш болуп калып, кайеринен баштаарыбызды билбей атабыз. Ошон үчүн чече албай турабыз. Макул, түшүндүм. Келиңиз, суу берейин. Жүрчү. Корхан, атаң айталы. Карачы, окуянын өзөгү ага барып да калып атат. Жо, айтпай туралы.
Бул иш өтө эле созулуп кетти. Кийин бизди урушуп жүрбөсүн, өзүңөр чечип коюп турсуңар деп. Тигини жетелеп атамдын алдына алып барганы узоңго. Мен ал аялды үйүмө киргизбейм. Эч качан. Эми окуяны айтып бергилечи. Биз тигини карап келели. Сизге рахмат. Кем болбоңуз. Корхан, карасаң, атама айтпай туруп, арыз жазбай туралы макулбу? Башыбыз баледе калбасын. Гулия? Эмне болуп кетти? Ой, кечиресиз. Каратып туруп качырып жибердикпи? Корхан токтосоң. Ансыз деле паспорт жана башка документтери бизде эмеспи? Кайда качмак эле? Башында атаң айталы, анан эмне кылабыз ойлонобуз. Ой ага, биз эле жетишпей аттык эле. Сүрөттү көрүп калбаса экен деп жүрөгүм түштү. Муну дароо тергөөчүгө өткөрүп беришим керек. Эч жака качып кутула албайт. Курьер эмне алып келиптир? Дүмүрчөк деди го. Дүмүрчөкпү? Алып келчи, эмненин дүмүрчөгү болду экен. Апа. Апаке, мен чыгып баратам. Мейманга уят кылдыңар деп таарынып атат. Биз эч кимди осол да уятта кылган жокпуз, ишениңиз. Апаке, мен чыгып баратам. Сизге эмне алып келейин? Biraz düşünücülük, biraz insap, anan biraz adep. Охо, түшүндүм, баарын түшүндүм. Дагы эмне алып келейин? Ачуу бадам токочунан алып келейинби? Печенье каалайсызбы? Мен кеттим анда. Бирок сизди абдан жакшы көрөм. Бат эле келем. Печенье alıp gel. Макул, алып келем. Карадым ага, кутуда эч нерсе жок экен. Ал эмне дегениң? Босоого чейин эмнеге келди анда? Тиги киши келатканда курьердин колунда бир нерсе бар беле? Корлуудан унаасын карап аткан байкап аптырмын. Мен эч нерсе көргөн жокмун. Чого келиштиби? Курьер мотоциклин токтотуп үйдү көздөй басканда корлуудан унаасы келип токтоду. Корлуда артынан келди дечи. Жакшы, рахмат. Алло, Бану. Сенден бир нерсе сурайын дегем. Мага соттон расмий кагаз келиши мүмкүнбү? Таксин Корлуда адамдын жашыруун болгон. Жакшылап ойлонуп көрсөң. Жок, мен билишимче андай нерсе жок. Бирок сураштырайын. Эмне болду? Тиги адам Таксин Корлуда дагы бир нерсенин артынан түшкөн окшойт. Бүгүн биздин курьердин жолун тосуптур. Бир нерсе керек ага. Рыза 30 жылдан кийин эмнеге мындай нерсе жасасын? Себеби июлда жазасын өтөп болот. Боштондукка чыкканда таянар бирөөсү болосу керек да. Жесур аны 100 метрге чейин да жакындатпайт. Экөөнүн тең душмандар бир. Эмне кылып жиберишет белгисиз. Кудай жазасын берсин, Кудайым жазасын берсин. Коркконум башыма келди ментип. Сабыр кыл.
Хасан Кары Хасандын өлтүрүлгөнүн көргөн бир гана сенин агаң калды. Түрмөдөн чыксынчы. Анын да чарасын табарбыз. Мына Жесурга жетчү кабар. Коркпа эч нерседен. Ал от болсо мен дарыя болом. Konoqlar geldi. Жашо улан өлө атпайбы? Кудай буйруса. Эч качан дүрбүлөнгө түшпө макулбу? Баарын көзөмөлгө алып койгом. Жесурду да, Рызаны да мага кой. Бар. Сен барып ишиңди кара, макулбу? Кош келипсиңер, мырзалар. Кош келдик, Таксим бей. Сурнайдын үзүлгөн жерине келдик. Башталгандан бери ушундай нерсе болбосо экен деп коркуп жаткам. Мен да айткам. Тиги архитектура жетекчисин каматуу эң чоң катабыз болчу. Ошондайдан баарыбыздын аброюбуз түштү. Артыңардан архитектура жетекчиси түштү эле. Жесур алемдары болуп баштады бардык нерсени. Биздин олжо ошол. Мен оюндан чыктым, эч кандай олжо жок мындан ары. Тата жасап жатасың, бул кемага кайрылабыз кайра. Мындай сурак болорун билгенде эч жаман жолго түшпөйт болчумун. Мен да. Ал эмне дегениң? Дал ошондой деп коет. 3 айдан кийин ордуңарга кайра отургузам силерди. Анчалык эле кабатыр болчу иш эмес бул. Бүт иштер ачыкка чыкты. Аберибиз төгүлдү, Таксим бей. Ишибизден айдалдык. Көрдүңүзбү? Аянтка эл топтола баштады. Топтолуп кайра кетишет. Топтолсо эмне экен? Мындай шартта утушка ээ болуш үчүн бир нерсе ойлоп табышыбыз керек. Болбосо чындап кыйын абалда кылабыз. Ансы деле жетишерлик кыйын абалдабыз. Болду эми. Мен үчүн бүттү. Кайда жөнөдүң, Тайфун? Ордуңан туруп кетип калсаң, бул иштен кутулам деп ойлоп атасыңбы? Канча эсеп жазсак, баарыбыз чогуу жазганбыз. Дал ошон үчүн кетип калайын деп жатам. Үйгө барып ойлоноюн. Иштен кетемби, баш тартамбы, жокпу, чечип алайын. Муну убакыт көрсөтөт. Ойлонбой туруп чечим чыгарба. Жолукпай турсак жакшы болчу, да туура айтып жатат. Жакшы калгыла. Тигиге эч нерсе болбойт, көрөсүң го. Жөгүп атканда да башын корголоочу бир тешик табат. Биз азабын тартабыз. Андан кабатыр болбо. Бизди колдоном десе, Аделе тайымды аптап өтүсү керек. Мехмет, тиги келемиштерге окшоп, сен да кемеден түшүп калгыңарбы? Тиги акмак агам үчүн жооп бермейин, бир да кадам жылбайм. Эрекенсиң. Тигилерге Корлуу даанын ким экенин көрсөтүп коелу. Көрсөтөлү, Таксим бей. Көрсөтөлү.
Саламатсызбы? Келиңиз. Мен Жесур Алемдар уулу. Бир нерсе сурайын дегем. Биздин чарбага ким катташыйт, ошол кишини көрсөм болобу? Келиптир. Ким? Почтада экен. Ал кесиптешим кат таратып жүрөт. 4:30-5 ушул жерде болот. Түшүндүм. Анын аты ким? Али Керим Сабах. Сабах. Ооба, Али Керим Сабах. Али, Керим, Сабах. Бизден башка жардам керекпи? Жок, мага эртең менен бир почта келген экен. Ошого тиешелүү бирдеме сурайын дедим эле. Түшүндүм. Тез арада бир нерсе алышым керек болчу. Бул жерге келген бүт буюм катталабы? Жок, бардыгы эле почтага каттала бербейт, бирок сизге бирдеме келдиби карап көрөйүн. Жакшы болмок. Жесур Алемдар уулу беле? Ооба, Алимдар уулу. Тилекке каршы жок экен. Макул анда. Мен сизге телефон номурумду калтырсам, тиги кесиптешиңиз келгенде телефон чалып же жазып кабар берип койсоңуз. Макул, жарайт. Жакшы. Жесур Алимдар уулу. Макул, жакшы калыңыз, ишиңизге ийгилик. Жакшы барыңыз. Чалчы тиге каалаган эмне экен? Михрима хайым, сизге урматыбыз чексиз. Өткөн жолкусунда сизди уктук, бирок бизди тергөөдөн тээ айдап чыкты го. Ал буга чейин болчу. Оозуңа карап сүйлө. Мен ага каршы кандай аракет жасасам, сен да ошондой кыл. Жериңдин чыныгы документин таап беришет. Сага Алемдар уулу жардам берди Дал го. ошондой, силерге да жардам берет. Бул жолкусунда мен да анын тарабындамын. Айтсаңар, силер Корлуудага каршы чыкканыңарда качан мен жаныңарда болгон жокмун. Мен ишенбей турам. Ниязи жерин Алемдар уулуна сатып жыргап кетиппи? Кайра эле Корлууданын фирмасы ал жерди утуп алды. Ошолор утту. Карга карганын көзүн чукмак беле. Мен да ошондой ойдон. Булардын баары окшош, айырмасы жок. Зыян көргөн биз болот экенбиз. Ансыз да чириген бай да алар. Туура. Тынччылыкпы туугандар, эмне чогулуш? Жесур, тиги жер маселесин сүйлөшүп атабыз. Бирок байкашымча баары Таксин Корлуудадан дале коркуп жатышат. Канча жылдан бери кол алдында чортаманда иштеп жүрөбүз. Анан кантип коркпойбуз? Байкашымча жубайларыңарды айнек устаканасына жибербей койдуңар, ошондойбу? Балким бир күнү атагыз табышып калса, биз да жаман абалда болуп калабыз деп атасыңар, туурабы? Мына өзүң да билет турбайсыңбы? Ой, угуп турсаңар, Сураныч. Корлууда бул жердеги жер таштын ээси болушу мүмкүн, бирок силерге ээлик кыла албайт. Муну өткөндө да силерге айткам. Уккула, буга чейин баш ийип келсеңер, мындан ары баш ийбей эле болду. Бизди сен коргойсуңбу? Мен эмес, мыйзам коргойт. Бул жерде мыйзамда эрежелерде Таксин Корлуудага таандык. Сен эртең эле куйругуңду кыпчып качып кетесиң. Биз болсо бул жерде жашашыбыз керек. Андай болбойт, Уккула, силерге сөз берем, андай болбойт. Сен Корлууданын өнөктөшү эмес белең. Михрима хайым экөөңөр өнөктөшсүңөр да. Жалгыз мен эмес, бул жердеги баарыңар анын өнөктөшүсүңөр. Себеби Корлууда деген марка эртең элдики болот. Эртең болбосо бүрсү күнү болот. Ошентип ушул жерде отургандар Корлууданын өнөктөшү боло баштайт. Буга өтө аз калды. Кайсы акча менен? Таксин Корлууданын силерден тоногон акчасы менен. Силердин жериңерди 5 тыйынга сатып алды го. Болду, ошонун негизинде иш козгогула. Onun için dava açacaksınız. Биз болсо ал арызыңардын артында туруп беребиз, туугандар. Болгон ушул. Сотто жеңип алган акчаңар менен эмне кааласаңар ошону сатып аласыңар. Бүттү иш. Уксаңар, муну чогуу жасайбыз, силерге сөз берем. Мен болсо Жесурдун айткандарына 100% кошулам. Болот турган иш окшойт. Албетте болот. Уккула туугандар. Менин жактоочум ушул маселе менен жүрөт. Бул ишти орто жолдо таштабайбыз. Ишти бүтүрөлү. Баарыңарга кабар берип турам, оп-оңой. Силер мага ишенгиле, болгон ошол керек. Siz güvenin bana. Yeter. Бирок дароо аракетибизди башташыбыз керек, дароо. Сынап көрүүдө пайда бар, эмнебиз коромок эле. Чөнтөгүбүздөн бир тыйын кетпегенден кийин Албетте. Баарыбыз чогуу аракет кылсак эмнеге болбосун, болот?
Канча жылдан бери айтып түшүндүрө алчу эмесмин. Акыры үнүмдү угуза турган бирөө келди го, шүгүр. Али бар алдыда. Жөнөдүк анда. Ишиңер илгери болсун анда. Ийгилик силерге. Элдин колтугуна суу бүрккөндөн башка ишиңер жокпу? Элдин ырыскысы менен ойногондон уялбайсыңарбы? Айткандарыңызды укчу киши азыр бул жерде эмес, Адалет айым. Элдин ырыскысы менен ойногон биз эмес. Укпагыла буларды. Бул аял менен Таксин Корлууданын ортосундагы душмандыкты билбеген киши жок. Бул болсо жалганчынын дал өзү. Ар кимди алдап, эптеп жан багып жүрөт. Айтып жаткан бүт сыпаттарыңызды жаныңыздагы тиги адамга сактап коюңуз. Зомбулук көрсөткөнгө, орой мамиле жасаганга, бирөөнүн акысын жегенге, жан алгычка. Мен прокуратурага барам. Силерде убакыт коротпой арызыңарды жаза бергиле. Сүйлөштүкпү? Сиздин күбө болуп жатканыңыз биз үчүн өтө маанилүү, себеби бир далилибиз бар. О, чын элеби? Кудайга шүгүр. Иш илгери болсун. Алданбагыла буларга. Бул адам бул жерге өзүнүн кызыкчылыгы үчүн келген. Жакында жоголуп кетет. Башкалар да үн чыгара албай калат жакында. Өзүңөр кийин өкүнүп калчу иш жасай көрбөгүлө, эч качан. Нежла. Şirin. 500 şişe 50'lüktön, 500 şişe 100'lüktön. Birazdan giyin öndürüştön gelip alıp ketişet. Makul bu? Макул. Оң тарапtan екінші тартмада. Макул. Эмне дегенimdi кайталачы? Ой, 500 şişe 50'lüktön, 500 şişe 100'lüktön fügen айымдай боло элекмин али. Апаке, азыр сиз менен сүйлөшүүгө убактым жок. Кечир, устаканадамын. Өзүм келдим, башыма бале үйүп. Бир аз Суханга сүйлөп алаксыздайын деген элем. Канча сааттан бери иштеп атам. Кош келиңиз, Корхан. Сухан каякта? Кеңседе. Киши аз, иш көп, апа. Киши аз, иш көп. Сухан айым айнек флакондорду ушул жерге койдум дейт го. Жок, сен жасай турган эч нерсе жок. Кыжалат болбо, кайра чалам. Ушулбу? Ооба, 500 şişe 50'lük, 500 şişe 100'lük. Жазууну эмне кылалы? Макул, апаке, анан кайра чалам. Жазууга байланышкан эч нерсе айткан жок, ошол бойдон калса керек. Эртеден бери жашынмак ойноп атабыз, кубалашып жүрөбүз, ишенесиңби? Мен, Жахиде, анан Гулия. Ооба, колу бутум титиреп атат таң аткандан бери. Таптыңар бала аялды? Ал Америка элчилигине кайрылуу үчүн Жахиденин компьютерин колдонуп тур, келесо. Өчүрүүнү да унутуп коюптур, көп болуптур буга. Аны да көрүп калганымды айтсаң, барып күтүп турдум, тиги элчиликтин жанында. Анан келди, жанына барганымда кимди көрдүм дебейсиңби? Жахиде. Эмне? Ооба. Ал үйдөн сыртка бир кадам да аттабайсың. Мындан ары бир жерде жолугушуу да оңой эмес, кооптуу. Бирок тапкысы келсе мени жердин жетитүүнөн да табат да. Азырынча ишеничтүү жердесиң. Паспортумду кандай алам? Суранам, Корхандан эптеп алып береми? Ук мени. Корхан дей берип ачуума тийбе. Эмне дейин анан? Уялып да койбодуң го? Сага кантип ишенем эми? Эмнеден уялмак элем? Баарын ойлоп тапкан сенсиң, анан мен уялайынбы? Тиги видеолорду эмне сактап жүрөсүң анда?
бирок алардын пайдасы тийди го. Мага айтпай эч нерсе кылбайсың. Түшүндүңбү? Макул камсынаба. Мага ачыгын айтчы. Үйдө сага чын эле тийишти беле? Сен чындап күйөөңдү менден кызганып жатасыңбы, Жахиде? Күлкүмдү келтирдиң ай. Айтпайсыңбы? Мен ага жакындай баштаганымда бир аз жумшагансыды. Эшиктен бир азга кирбей турганыңда эмнелерди көрөр элең айта албайм. Ой, болдучу, токтот. Адепсиз десе. Бир айт дейсиң, бир токто дейсиң, Жахиде. Өзү кызык эле аялсың. Кунт коюп ук мени. Биз кантип Корханды ишендиребиз. Ошону азыр ойлонушубуз керек. Жахиде, паспортумду алып бер. Паспортумду алып бер. Мен ала албайм. Урдаганын билсе шекшип калат. Сен сурап өзүң алышың керек. Аны кандай кылабыз? Билбейм. Жесур жөнүндө айтып берем деп паспортуңду ал. Ушундай келишим түз Корхан менен. Бизди ажыраштыруу үчүн тиги аялды колдонду. Дөөрүбөчү каяктагын айтып. Атамды колго түшүрүү үчүн ойлоп таптым муну, бирок менин үй бүлөм бузулайын деди. Жесур мындай нерсе жасабайт. Өзү эмес албетте, бирөөгө жасатыптыр. Жанагы аял деле билбейт ким экенин, бирок мен билем, ушунун колунан келди. Биринчи атам эмисин? Мени тынч койгулачы, Корхан. Менин сулуум, муну сага көзүңдү чоң ач деп айтып атам. Мен баарын көрүп турам, сен кыжалат болбо. Жесурдун бул жака эмне үчүн келгенин кандай билген болсом, мындайга барбай турганын да жакшы билем. Жесурду эмнеге коргоп атасың? Ушул кезге чейин ал жөнүндө сага айткандарым чын болуп чыкпадыбы? Туурабы?